Москвада жаңы курулуштан чыккан өрттөн каза болгондордун арасында кыргызстандыктар да бар. 28 апрелде Москва шаарынын түндүк бөлүгүндө жайгашкан жаңы курулуштардагы өрт кырсыгында каза болгондордун арасында 3 кыргызстандык бар. Бул тууралуу ТИМ билдирди. Маалым болгондой, бул маселе министрликтин жана элчиликтин көзөмөлүндө болуп, тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө. Эскерте кетсек, Орусиянын тергөө кызматы өрттөн жалпы 8 жумушчу каза болгонун билдирип, 12 адам жабыркап, 31 адам куткарып калууга жетишкенин кошумчалашты. Өлкөгө тиешелүү коштомо документтери жок товарларды мыйзамсыз алып кирүү фактысы аныкталды. Бул тууралуу 30 апрелде салык кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Ак Тилек көзөмөл өткөрмө пунктунда авто тетиктерди жана электр шаймандарын тиешелүү документтери жок алуучуларга жеткирилгени аныкталды. Эсепке алынбаган товарлардын жалпы баасы 1 миллион сомдон ашкан. Бул факты боюнча тиешелүү процедуралык материалдар түзүлдү. Эреже бузгандарга айыппул салынып, административдик чаралар көрүлдү. Бишкекте 19 жолу велосипед уурдоого шектелген киши кармалды. Апрелдин башында Бишкектин тургуну 70 000 сомдук велосипедди уурдатып жибергенин билдирген. Тергөө учурунда дагы 18 ушундай кылмыш аныкталган. Кыргызгидромет маалыматы боюнча 1 майда өлкө аймагында өзгөрүлмө аба ырайы күтүлөт. Нарын облусунун көпчүлүк аймагында, Ош жана Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде, ошондой эле Чүй жана Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондорго кар жаашы күтүлөт. Нарын облусунун айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаайт. Күндүз республиканын көпчүлүк аймагында жаан жаап, күн күркүрөйт. Ош, Жалал Абад, Ысык көл жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, күндүз 15-20 метрге жетет.